Assalamu алейкум, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн 30 ноябрь, күнгө шаршемби, күркүрөгөн күз айынын соңку акыркы күнүндө биз сиздер менен кайрадан Таң нуру телекөрүүсүндө саламдашып жатабыз. Кутман таңыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Ош Бирим телерадио компаниясынын түз эфирдеги Таң нуру берүүсү. Амансыздарбы, ардактуу замандаштар, жаңынан аткан таң баарыңыздарга жаңы маанай тартууласын деген тилекте биз түз эфирди баштадык. 3 сааттык түз эфирдин жүрүшүндө Кудай буйруса пайдалуу кеңештер менен, бир топ ар кандай маалыматтар менен, анан кийин дүйнөдө, өлкөдө жана Ош шаарында болгон акыркы жаңылыктар менен тааныша аласыздар. Ооба, адаттагыдай эле бүгүн дагы кызматыңыздарда Кенжебүй Мамасадыкова, Алымбек Апызаков жана мен Орозбек Шарабдин уулу болмокчубуз. Азыр күндөн күнгө аба ырайы ар түрдүү болуп бара жатат, Биринчи кычыраган кыш келди, күздүн акыркы айларында. Кудайга шүгүр, эми жылып бара жатат. Чындыгында гидрометтердин кызматкерлери айтып атат, алдыңкы декабрь айынын алдыңкы 10-15 күндүгү жылуу болот. Ал тургай дарыяда суунун көлөмү көтөрүлүп, сел каптоо ташкын болушу да мүмкүн депчи. Эми ал сел каптап ташкын болгондон сырткаркысы күндүн жылыган абдан жакшы жагымдуу бар экен. Негизи күн жылуу болуп турса, элде кыйынчылык азыраак болот да. Кыштын кыштай эле болгону үчүн. Кыштын кыштай, кыздын кыздай болгону жакшы деп коет кыргыздачы. Анан бирок кышта деле бир аз жеңилирээк кыш болсо, кыш деле ошонусу менен өзү мындай жагымдуу кыштардын катарына кирип калат да. Айрыкча айыл жергесинде мал жан баккан жарандар үчүн бир топ ыңгай жеңилирээк болмок деп айтышат. Дегенде эле оор түштү кар. Бирок эми мына күндүн жылыганы кичине ошол тоодогу эли журтка азыр көптүр жардам берет деп ойлойбуз. Эми бирок азыр биз отуруп алып божомолдой бербестен, кенже айткан гидромет кызматкерлери кандай божомолун айтышат, ошого көңүл бурсак, андан сырткары көпчүлүк базар баасын кызыккандар болсо, ошо базар баасына дагы көңүл буруп атат. Базар баасы, андан сырткары могул акча маселесинде, акча менен иштеген адамдарга, бизнес менен иштегендерге валютанын курсун сунуштайбыз. Ардактуу замандаштар, алдыда өлкөдөгү бүгүнкү күнгө карата алынган аба ырайы, Ош шаарындагы базардын азык заттардын баасы жана валюта курсу менен таанышыңыздар. Түз эфирдеги биз Таң нуру берүүсүн улантабыз. Биздин көрсөтүүнүн мындан аркы жүрүшүн ар түрдүү кызыктуу маалыматтар, дүйнөдөн жана өлкөнүн аймагынан алынган жаңылыктар улантмакчы. Ардактуу замандаштар, биз түз эфирдебиз. Андыктан эфирдин жүрүшүндө бизге байланышка чыккыңыздар келип турган болсо, экран алдындагы телефондор тактап айтканда 032-22 коду менен 563-55 жана 0551 коду менен 37-0077 номерлери аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Ооба, азыр бизде алдыда дүйнөлүк жаңылыктар түрмөгү, бирок ага чейин биз дүйнөдө эмне болуп жаткан жөнүндө бир аз азын-аулак кеп көрүп алсак. Эмне, кандай жаңылыктар бар? Бөлүшүңүздөр. Бир аз мурда эле Fergana News сайтынан окуп калдым. Кичинекей Ислам Каримовдун интервьюсу бүгүн чыгат экен, жарыяланды BBC'нин өзбек кызмат тарабынан. Кыскача маалымат берип атат. Каримовдун небереси? Небереси. Жакында эле Гүлнара Каримова дүйнөдөн кайтты, ууландырып, киши колдо өлдү деген маалымат таркап кетпедиби? Ооба. Эми ал баланын айтышына караганда апасы тирүү, бирок айына бир жолу бул кызы менен сүйлөшкөн, карындашы менен. Өзү чет өлкөдө да. Анан акыркы маалымат 15 ноябрда болуптур, баары жакшы болчу дейт. Эми бүгүн Кудай буйруса BBC'нин өзбек кызматынын сайтын карап турсак, дагы бир толукталган маалымат чыгат да ошон. Апасы тирүү. Демек, ал Гүлнара Каримованын өлгөн же тирүү экени, же кандайдыр бир ден соолугуна келтирилген зыян болгонбу? Айтор кандай маалымат болсо да бүгүн таанышабыз ал менен. Ал үй камакта экен. Анан алиги окшош адамды таап, Гүлнара Каримова окшош дагы бир аялды табышыптыр да, көчөдө ошону ташып жүрүшөт экен. Кандайдыр бир бул тирүү, эң эркин деген мааниде көрсөтүш үчүнчү. Эми Өзбекстандын саясатынан ар кандай нерсени күтсөк болот. Кезинде Ислам Каримов көз жумганда деле 2-3 күн эч кандай маалымат бербей туруп, андан кийин расмий маалыматты таркатышканда. Бирок анткени күндө да урматтуу телекөрүүчүлөр, дүйнөдө кандай мына ушул Өзбекстан сыяктуу Өзбекстанда болгон окуялар сыяктуу кандай окуялар болду? Кесиптешим Нияз Ташматов чогулткан. Андыктан назарыңыздарды дүйнөлүк жаңылыктарга бурсаңыздар.
Биз өзүбүздүн түз эфирдеги берүүбүздү улантабыз. Бүгүн биз таң нуру берүүсүндө аталарга кайрылмакчыбыз, аталар темасын алып чыкмакчыбыз. Бүткөн жумада биз берүүбүздү энелерге арнадык элек. Бул жолкусун эми биздин урматтуу, ардактуу аталарыбызга арнайбыз. Андыктан урматтуу эле көрүүчүлөр, биздин эфирдин жүрүшүндө атайын аталарга арналган ыр түрмөктөрү же сиздердин куттуктооңуздарды кабыл алабыз, жакшы сөздөрүңүздөрдү. Эң мыктыларына биз белек ыйгарабыз буюрса. Биз адаттагыдай баягы оюндарды ойнотпой эле бүгүн эң жакшы атасына ким куттуктоо айтып бизге чалып байланышып, жакшы ыр саптары менен же жакшы сөздөр менен атасына куттуктоолорду айтса, мына ошол адамды биз ошол адамды сыйлайбыз. Ооба. Биз аягына чейин күтөбүз, 3 саат бою бизге байланышка чыгып, өзүңүздөрдүн атаңыздарга же жалпы эле ушул аталарга арнап калоо тилектериңиздер, алардын улуулугун, алардын орду бийик экендигин даңазалаган кайсы бир ыр саптар аркылуу же дагы башка жолдор менен бизге байланышка чыга турган болсоңуздар, буга чейин берилип келген эле гараж тамактануучу жайынан 500 сомдук арзандатуу баракчасын аласыздар. Ал үчүн ошол урткан адамды биз чакырабыз дагы, жумуш күндөрү Ош Бирим телерадио компаниясынын кеңсесине келип алып кетсеңиздер болот. Бизде түз эфирлерде телефондор иштеп жатат. Ал үчүн урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге түз эфирде 0551 37 00 77 жана 563 51 номерлер аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Биз сиздер менен кызматташууга даярбыз. Даярданыңыздар, жакшы сөздөрүңүздөрдү атаңыздарга арнаңыздар. Деги эле атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны деп коет кыргыздарчы. Демек, атаң барда сен дүйнөнү түрө кыдырып, кайсыл жерде кандай адамдар бар, кимдер. Деги эле кыргыздын жанагы ата салтын ушул атадан үйрөнсөк жакшы болот да. Чындыгында биз айтып коет эмеспи, ата тышкы тон, эне ички тон депчи. Бирок канткени менен атаны биз акыл алуучу, бир бизди жашоого үйрөтүүчү булак катары, негизги бир тарбиялоочу адам катары кабыл алабыз. Бизде азыр байланыш бар экен, байланышты кабыл алалы. Урматтуу теле көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Урматтуу теле көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Мен ошо ата боюнча айтайын дедим эле да оюм үчүн. Кош келипсиз эже. Кутман таңыңыз менен эң бактылуу деп ойлойм да. Эже шашпай туруң. Кутман таңыңыз менен. Алло. Бирок атасы бар, анан чалдарга ушундай. Сиз бизди угуп жатасызбы? Урматтуу теле көрүүчү. Бизди угуп жатсаңыз, шашпастан аты жөнүңүздү айтсаңыз, сиз биздин алгачкы теле көрүүчү болдуңуз бүгүнкү эфирдеги. Ошондуктан таанышып алсак, кайсы Аты жөнүңүздү айтып, кайсы жерден чыктыңыз? Айкөкүл эже, Оштон чалып атасыз, Атаңыз канча жашта? Атам 44 жашында өтүп кеткен 90-жылы. Арты кайрылуу болсун. Кайрылуу болсун. Атаңызга кандай сөздөрдү айта аласыз? Эми кеңири айтсаңыз болот. Атама мен азыр атасы барларга ушундай көзүм күйөт да. Мен атамда ошентип жүрсө болот эле депчи. Чоң рахмат, сабыр кылыңыз. Сабыр кылыңыз эже. Сабыр кылыңыз. Атанын орду албетте бар, бирок ошол сизге окшогон жакшы эстеп жүргөн уул кыздар тарбиялаган киши жаман адам болбосо керек. Алардын жаны жаннаттан болсун демекчибиз. Эгерде атасы баягы балдары жакшы чыкса, ушундай ар дайым эскерип, эстеп турса, анда ата өлбөйт. Ата ар дайым тирүү. Анда атаңыздар сиздердин ар дайым жаныңыздарда. Ушул теле көрүүчүнүн байланышынан кийин эле мен жалпы ошо жаштарга кайрылгым келет да. Улуу муун өкүлдөр айтып коебу демеспи? Атаң менен энең барда алардын көзү тирүүсүндө аларды сыйлап кал депчи. Андыктан ушул өмүр деген улуу жашоонун башаты ата болуп эсептелинет экен. Ушул атадан биздин жашообуз башталып, атага таянып биз ушул жашоодо өз ордубузду табат экенбиз. Андыктан ар бир жаран, ар бир кыз болобу, уул болобу ата энени көзү барында колунан келишинче сыйлап калууга аракет кылышы керек экен. Көз өткөндөн кийин аттиң деп бармакты тиштебестен болушунча ушул көзү тирүүсүндө сый-урматты көрсөтүп, ыраазычылыгын алып калышка аракет кылалы, урматтуу көрүүчүлөр. Ошон үчүн бүгүнкү күн аталарга арналат. Жакшы сөздөрдү сиздер бет маңдай отурбастан түз эфир аркылуу бүткүл элибиздин маанайын жаркыратып көтөрүш үчүн эфир аркылуу айтсаңыздар болот. Ата демекчи, жанагы бул аталар жөнүндө кандай гана жакшы ой тилектерди айтсак,
эч мындай түгөнбөсө керек да. Демек биздин аталар аксакалдын жайкалкан бакай аталар негизи кыргызда ушул жанагы кандайдыр бир башына мүшкүлдүк түшкөндө, бир иш түшкөндө ушул аталар чечип келген. Ата демекчи кече күнү мен бир анекдот окуп калдым эле. Ата боюнчачы бир апенди ата да эмалда эле. Анан кыздарынан кабар алайын деп үйүнөн чыгып чоң кызынын үйүнө барса, конок болуптур. Анан чоң кызы: "Ата, бул жылы күйөө балаңыз будай экти. Будай жамгыр жакшы жаап, будай жакшы мөмө берсе, мен сага жибек көйнөк алып берем" деп атат десе, Аялына келип айтып атат да? жок, кызы атасына келип айтпайбы? Анан атасы апенде болсо Кудайдан тиленет имиш да, ушул жылы Кудай ушу жамгыр жаасын, ушу кызымдын будайы өсүп ушундай болсун депчи. Анан чоң кызынан кабар алып кичи кызына барса, кичи кыз айтат имиш: "Ата, менин күйөөм быйыл пахта эгип, быйыл жамгыр азыраак болсо, пахта жакшыраак өссө, дагы жибек көйнөк алып берем" деди деп кичине кызы суранат имиш. Анда апенди туруп алып: Кудай ушул жылы жамгыр жаабасын, кургакчылык болсун" деп ата берип. Анан чыгып кетип атат: "Көрдүңбү бак кызым, силердин экөөңөргө бирөөңө жамгыр керек болсо, экинчиңе жамгыр керек эмес экен. А мен атамын, мага экөөңүн тең бактың керек" депчи. Андыктан ата-энелер ар дайым балдарынын, кыздарынын бактылуу болушу үчүн болгон аракетин жумшайт экен. Демек биздин амандыгыбызды тилеген ата-энелерге биз дагы өз убагында сый көрсөтүп калышыбыз кажет экен. Азыр болсо бизде жарнамалык чакан тыныгы бар, андан соң биз аталар темасын улайбыз. Анын сөзү акылдын көзү деп коет кыргызда. Мына ошол аталардын сөзү бизге акыл, дем берчү биздин аталар туурасында темабызды кайрадан улантмакчыбыз. Улуу ойчул кыргыздардан чыккан баласагын, Жусуп баласагын ойчулубуз азыр мындай деп жазып кетти: "Куттуу билим" деген дастандачы. Ата жолун көрсө бала тегинде, көнүп кетет оорго да жеңилге. Бала өссө ар тараптуу таалим алып, ата-эненин андайда жүзү жарык дейт. Демек, ошо ата жолун көргөн бала, биз жакшы аталар жөнүндө сөз кылабыз да, үлгүлүү аталар бар да. Ошо баладагы атанын жүрүш турушун, атанын баскан турганын, сүйлөгөн сөзүн өзүнө мындай көчүрүп алат экен да. Ошого мындай идеал тутуп, ошондой болушту көздөйт экен. Ошон үчүн бүгүнкү темабызда да олуттуу болуп атанын үй бүлөдөгү орду деп айтып атабыз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, бул боюнча дагы сиздердин пикирлерди күтөбүз албетте түз эфирдин жүрүшүндө. Андан кийин аталарга арналган жакшы каалоо тилектерди да кабыл алабыз. Эң мыктысына биз Гараж тамактануучу жайынан 500 сомдук тамактануучу баракчасын беребиз, жеңилдетүүчү. Ата демекчи, азыр агай сиз айтып атпайсызбы? Атасы жакшы болсо, баласы жакшы болот депчи. Ошол эле сыңары кыргызданда да айтылат экен. Атасы жакшы айттырбайт, теги жакшы тептирбейт, сөгү жакшы сөктүрбөйт депчи. Андыктан ушул биз бир эле бул эми тег улоочу, сөг улоочу, урпак улоочу тарап болгондон кийин атанын жакшы болушу ошол атадан таркаган балдардын, анын урпактарынын тегинин таза болушуна, сөгүнүн таза болушуна чоң таасир тийгизет экен. Андыктан ата өзүнүн урпагын татыктуу улаш үчүн өзү дагы аталык милдетин толук аткарышы зарыл экен. Эми атанын милдетин албетте ата кандай эле гана ата болбосун, ал перзент үчүн өзүнүн аталык милдетин аткарат деп ойлойм. Анын милдетин сен аткарбай койдуң деп айтууга бизде тег эле бир укук жок. Ал бизди ушул жарык дүйнөгө келишибизге себепкер болуп койгондун өзү бир чоң милдет. Чындачы. Анан биздин аталар деги эле кыргызда баягы жети атаңды билип жүр, жети атасын билбеген, жетеси жок кул болот деп коет да кыргыздачы. Ушул жети ата маселесине сиз кандай карайсыз? Деги эле керекпи? Эң туура эле карайм. Себеби дегенде бул ошол баягы нарктуулукту, түптүүлүктү сактап, ата бабасы ким болгонун билип, анан кийин сыймыктанып жүрө турган бир эң жакшы жөрөлгө да. Тегин билбесе, кыргызда сен айткандай кул деген, бул кулга кулдай мамиле болгон, тегин билген адам, бул паланча жердин уулу экен, баланча уруунун кулун экен деп туруп сый урматы менен болгон. Ошон үчүн бул азыр эле биздин бул жети ата деген уже саясатташып кетип атат. Мисалы башкачараак өңүттө карап калып атабыз, туугандашып. Негизи мунун түпкү теги маңызы таптакыр башка нерседе болгон деп ойлойм. Эми азыр коомубуз мисалы башкачараак болуп барат. Мен мисалы Адигине уруусунун
ичинен жоор уурусуна карайм да. Анын ичинен теңиз бай. Азыр мисалы мен жети атамды Кудайга шүгүр жакшы толук билем, жети эмес 10дон ары жагына чейин айтып бере алам. Сен укмуш экенсиң анда. Жети ата айтпайлы? Мейли. Сиз баштаңыз. Сен баштай бер. Улуусуз, Жакшы улуубуз, болот. сулуубуз сизсиз. Сен ажарлуу жигиттин жанында мен жөн Мен эсептеп турам, сиз айта бериңиз. Сен айтып аткан Адигине уруусу бар. Анын ичинен баргы, баргыдан сары баргы деп биздин чөлкөмдө тараган уруу бар. Анын ичинен жети атабызды айтсак, мен өзүмдүн атам Нуркамил, чоң атам Апызак, анан Салибай, Эдил, Айти, Капар, анан Сакы деп. Сакы Жаанбай болуп кетет. Анан биздин урууда сыймыктана турган нерсе, айтылуу алай көрөндө атагы чыккан Айти Чечен мен чоң аталарымдын бири болгом. Сиз чечен турбайсызбы? Азыр бизде телегөрүүчү бар экен. Чечендиги жукпай калган окшойт. Бизде байланыш бар, урматтуу телегөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсыздарбы? Кутлантаңыз менен. Рахмат. Кандай эс алдыңыз, жакшы турдуңузбу? Сонун эс алдык. Ооба. Таңкы маанайыңыз кандай? Таңкы маанай деш. Урматтуу телегөрүүчү, атыңызды айтып койсоңуз, кайсы жактан байланышка чыгып жатасыз? Мен Ош шаарынан эле Айсуу эжеке. Алмагай, Орозбек, Кенжебү, силерге чоң рахмат. Сонун чыгып, эртең менен таңкы маанайды аябай жогорку деңгээлге алып чыгып жатасыздар. Чоң рахмат. Анан таң нурунан башка деле баягы Орозбек агайдын иски бар. Анан Кенжебү жаңылыктардан анан Алмагай жакшы көрсөтүүлөрүңүздү көрүп жүрөбүз. Анан сонун темаларды алып чыгып жатасыздар. Рахмат. Аталар аман болсун. Аталардын айтылган сөзү бок. Аталар ар дайым биздин сыйыбызда, маңдайыбызда өмүрү узун болсун. Анан мен дагы бир Алмагай сизден суранышым бар эле. Ооба атабыз. Бүгүн биздин облустук деңгээлде кароо сынак бар эле. 7 райондо мектеп окуучулары келип, эртең 1 декабрь СПИДке каршы күрөшүү күнүнө кароо сынак уюштурдук эле облустук деңгээлде. Бул реклама болуп кетет. Эфирден сырткары салып байланышпайсызбы? Ошого Алмагай, ошого балдарыңызды жөнөтүп, бизге жарым саат тартып жаңылыктардан көрсөтүп койсо деп сураймын. Эфирден сырткары байланышыңыз, биз эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, атайын кабарчылар бар боло турган болсо, биз жибергенге аракет кылайлы. Азыр болсо, аталарга аз болсо билер боюнча сөз кылайлы. Аталарга кайтып келели дагы. Рахмат эфирге чыкканыңыз үчүн. Ыраазычылык билгизебиз. Сын пикирлерди да күтөбүз албетте. Азыр Чыңгыз Мырзаевден Атама аттуу ырын аталарга, жалпы аталарга арнайлы дагы. Андан соң анан аталар боюнча маегибизди уланталы. Бардык аталар аман болсун, бар болсун. Чыңгыз Мырзаевден аталар. Биз түз эфирдеги эфирибизди улантабыз. Биз жети ата туурасында сөз кылып жаттык элек. Эми кезек Орозго келди. Мен акып айтпайм, кыздын 40 жашчуулугу деп, бирок кыз үчүн негизи мындай өтө деле маанилүү эмес, бирок ошентсе да биздин кенже билсе керек деген ойдомун да менчи. Ооба билем, жеттам. Айта берейинби? Айта бер. Мен өз атам Мамат Садык. Чоң атам Абдаз. 2. Андан кийин Калдыбай, 3. Осман, 4. Жаанбай, 5. Аманбай, анан 7-чи атам Өмүр. Азыр биздин көпчүлүк айыл көпчүлүк бөлүгүн ошо өмүрдөн таркаган уруу деп коет. Анын ичинде дагы 3-чү бөлүнүп кетет. Кошуна колоңдор калдыбы бир жарым? Бизде болчу эле. Сен бирөөгө шек келдирме да. Биймирзе да кошуналарың айтып берди. Биймирзе менин аталарымын 9-чу атам болот. Кошуналарың айтып Менин өз атам Шарабидин, чоң атам Калык, бабам Апы, андан кийинки 4-чү атам Абдырахман, 5-чи атам Сарыбай. Бул киши эл башкарган болгон экен, бий болгон экен. Сарыбайдан кийин Үлүш. Үлүштөн Теңиз. Теңиздин атасы Биймирза. Биймирзанын атасы Теңизбай. Теңизбайдын атасы. Азамат. Бизде азыр айтып атсаң эсимен келип атпайбы? Жанагы
бир айылда классташпыз да. Анан кошуна колоң ушуну жагын жашайбыз. Анан мектепте дагы адай сала болуп калып жети атага айт десе айтып атабыз. Анан бир бала чында же ошентип тамашаладыбы же эмне болгонун түшүнбөй калдык. Баягы ыр күлкү менен унутулуп кетти да. Азыр сен айтсаң эстеп кетип атпаймынбы? Жети атаң айтып бер десе, өзүнүн атасын айтты, чоң атасын айтты, үчүнчү бабасын айткандан кийин деди. Анан Садык, Тургунали, дагы башка деп жаныбызда кошуналардын атасын. Андай Атасын айта баштаган. андай окуя көп жерде болот экен. Чындыгында ошондой да болот экен. Бизде деле ошол. Кошуналар жок, бу жерде. Кошуналар жок. 7-класста окуп атсак керек эле, бизде да бир Садамбек деген бала бар эле. Ошол баланы сурап атат. Айтып атат дагы 5-6 атасына келгенде ак коозу, кара коозу экөө эгиз болгон экен, бирок кайсынысынан экенибизди билбейбиз. Канкен күндө дагы бирок ошо чоң жети атаны билип коюу парз экен. Парздан дагы жанагы агайсыз айтып атты, өзүңүзбү сыймык болуу, жанагы паланчан уулу экен депчи. Акыркы учурда медицина дагы тастыктап атат. Жанагы балдар майып төрөлүп же акыл-эси тайкы төрөлүп калган учурлардын баардыгы белгилүү бир деңгээлде ошо кандын жакын болуп калышы, эки туугандын жана кээде кыргыздар бөлөлөрдү же дагы башка туугандарды үйлөп коюткан учурлар бар эмеспи. Ошондуктан дарыгерлер жети атага чейинки жети атасы башка адамдан аял алып же жети атасы башка адамга турмушка чыгуу баланын акыл-эстүү болушуна, ден соолугу чың болушуна чоң таасирин тийгизет деп айтышат. Кыргыздардын идеологиясында илгертеден эле болгон да, ошол жети кан алмашмайынча үй бүлө курууга болбойт деп. Бирок ошол эле учурда ушуга карама каршы дагы салт бар экен да кыргыздачы. Сөөк жаңыртабыз деп бөлөлөрдүн үйлөнүүсү. Ошондой кылып. Бөлөлөрдүн үйлөнүүсү бул негизи туура эмес экен. Биздин жети атаң боюнча алмашканда ал эми эне тараптан көп эсептебейт да биздечи. Ошол үчүн бөлөлөргө уруксат бере берген экен. Бирок ошол кандын таза сакталышы мындай акылга сыярлык нерсе экен да. Туура эле. Анан илгертеден атанын орду, атанын арка ата көргөн уулдун, атанын тарбиясын көргөн уулдун анын да жашоосу коомдо орду башкача болгон экен. Азыр эле мына жерде бир макал окуп калдым да. Ата көргөн ок жонот, эне көргөн тон бычат дейт. Бул жоокерчилик замандан калган макал болсо керек. Демек атанын тарбиясын көргөн бала ок жонот дегени дайым жоокер болот. Эл четинде, жоо бетинде болот. Ал эми энесин тарбиясын көргөн бала тон бычат дейт. Демек бул үй тиричилиги менен алек болуп калат дегенди ойлосо. Ошондой эле сөз го дейм. Негизи жанагы атаң өлсүн, атаңды көргөн өлбөсүн дейт го кыргыздачы. Демек ошол атаңдай кишилерди жанагы атаң менен чогуу жүргөн, атаңдын кол кабыш кылып атаң менен иштешип жүргөн адамдар бул жанагы атаңдай эле болуп калат экен да чындачы. Мен ушул кезде азыр жаш балдардын көңүлүн жомокко бургум келип атат. Чындыгында жомок дагы ата бабадан калган, атадан балага өтүп, андан ооз эки турду биздин деңгээлге жетип калган чыгармалардын бири эмеспи? Жомокту деле аталар айтат да. Жомокту да аталар айтат. Биздин жакшы бир жомокчу атабыз бар. Токтош Абукеев деген атабыздан Ак жылан берген алтын куш деген жомокко назар салгыла бардык жаңы жомок, Ооба, жаңы жомок. Башынан аягына чейин көрсөңөр кызык болот экен. Негизи мен жанагы өткөндө Көкөтөй мергени башынан аягына чейин көрүп кызыгып калдым да. Андыктан бардык бөбөктөрдү жомоктун башынан көргөнгө чакырам. Экран алдына келгиле, бала бакчага жөнөр алдында ушул жомокту көрөбүз дагы, андан кийин кийинип алып бала бакчага жөнөп кетебиз. Ата деген, ата кенде атуулук, перзент үчүн жер тырмалап казып кудук, мээнет кылып күнү түнү баласы үчүн алы жеткен жумушуна болуп кулдук деп аталар ар дайым балам үчүн деп жанын эч нерсесин аябай ушул балам эч нерседен кем болбосо экен деп болгон күчү менен балалар үчүн жумшайт экен да, болгон күчүнчү. Ардактуу замандаштар, биз түз эфирдебиз. Биз бүгүн аталардын орду тууралуу, аталардын улуулугу тууралуу кеп кылып жатабыз. Биз ар күн сайын ушул убакта активдүү көрөрмандар үчүн оюн уюштурчу элек, бирок бул жолу бул чыгарылышта биз ар бир ушул атасына арнаган жакшы бир ыр болсо, каалоо тилек болсо, тилек көрүүчүлөрдү кабыл алабыз. Ал үчүн түз эфирде телефондор иштеп жатат. Бизге байланышка чыгышыңыздар дагы аталардын улуулугун, алардын орду бий экендигин айтсаңыздар, гараж тамактануучу жайынан 500 сомдук арзандатуучу баракчасын
алсаңыздар болот. Жакшы тилек, жакшы каалоолор болсо, урматтуу эле көрүүчүлөр, Ош Бирим телеканалынын таң нуру берүүсүндө түз эфирде сиздер бизге айта аласыздар. Ал үчүн жогорудагыдай белектер да даярдалып койгон. Ошондуктан кимде ким эми атанын өзүнүн сүрү, өзүнүн ыйбасы бар. Кээ бирөө ушундай тарбияланат, атасына өйдө карап да сүйлөбөгөн ошондойлор бар. Бирок биздин түз эфир баардыгына эркиндик берилет. Андыктан каалоочулар болсо, аталарга арналган жакшы ой тилектерди айтсаңыздар болот. Ооба. Мен дагы бир нерсе улай бер. Эң жакшы тилекке, эң жакшы каалоого, атасына эң жакшы ыр айткан адамга бизден гараж эс алуу жайына 500 сомдук жеңилдетилген баракча беребиз. Ал менен сиздер кирип, атаңызды алып келип, жакшы тамак алып берсеңиз дагы болот. 500 сомдук скидкасы менен. Ооба. Бизде кыргыздарда бир топ акелер өткөн экен да дүйнөдөнчү. Аке деп кандай адамдар аке деген ысымга татуу болушкан. Булар эл ичинде кадыр баркы, акылман, ой жүгүртүүсү, насааты менен өрнөк болгон, ошондой эле бир олуялыгы да болгон анча-мынча сөздөрүнүн, сөз баккан, сөздүн улуулугун даңазалаган ошондой акелер болуп, мына көл жээгинде, түндүгүндө Садыр аке, Сарт аке, Мойт аке, Тилекмат аке, кандай акелер, Кыдыр аке. Акелер аябай көп болгон, азыр байланыш бар экен ал. Мейли, Алым аке. Саламатсызбы, куш келипсиз? Кызматыңыз менен. Десек көчүрүп койду. Алым аке сөз кылыңыз. Эми ол акелерге жетиш кайдан. Ошолордун бири Сарт аке Доскулуулу дейт. Жакшы ата тууралуу айтып кетиптир да. Окуп берейин, Окуп бериңиз. Сарт аке Доскулуулунун ата жөнүндө айткан ойлору дейт. Ата жакшысы акылдын көзү. Жакшы ата бардык жол жобон айтып берип, көздү ачат. Ата жакшысы уюган ырыскы. Ал эч убакта үй бүлөсүн корголбайт. Эч нерседен кемитпейт. Жакшы атанын кадыры тоодой. Анын кадыры менен бала чакасы да сый урмат көрөт. Жакшы атанын ою кенен да, терең да болот. Алысты билип бала чакасынын келечегине кам көрөт. Эл таанытат, жер таанытат. Жакшы ата бала чакасын жакшыга жанаштырып, жамандан адаштырат. Кадыр баркалып баруучу жолго салат. Жакшы ата ар иштин ордун таба билген устат. Табып, ал ошонусу менен бала чакасына үлгү дейт. Бизде байланыш бар, кабыл алалы, андан соң дагы кайра. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы, куш келипсиз? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыз менен. Алтын атакем. Ааламда жок сизге тең. Сиз бар үчүн дүйнөдө менин бактым бар экен. Аталар дайым биздин бактыбызда бар болсун. Атыңызды айтып Атыңызды айтып койсоңуз. Фатма. Урматтуу телек Кандай дейт? Батма. Батма эже. Ош шаарынан байланышып жатасызбы, эже? Арабанда районунан Кызбар районунан. Рахмат болсо, атаңыз ар дайым эсен-аман болсун. Ден соолугу чың болсун. Бүгүнкү жакшы тилектердин баары ошо түз барып дейсиң, Ата демекчи, Эгемберди Ирматов деген агай дагы бир жакшы ойлорду айткан экен. Телекөрүүчүлөр менен бөлүшүп койсок, ашыкча кылбас деп ойлойм. Ал айтат да, атанын айткан ар бир сөзү талерик. Аны асыл буюмдан казылган казынадан да артык балоо зарыл. Аны ыйба менен астейдил ак көңүл менен угуу зарыл. Жүрөк менен бүткүл дилди берип угуу керек. Атанын сөзү акылдын көзү деп бекерин айтылбайт. Атанын сөзүнө маани бербеген, аны терең сырларына түшүнбөгөн, кулагынын сыртынан кетирген балдар бул турмушта ар кандай кесепеттерге көп чалдыгып, түз жолдордон өтө албай көп адашышат. Атанын сөзү бакытка жетүүнүн эң кыска жолу. Уулум, ата башын жерге салбай жүрсүн деген арамдыкка бейчеки иштерге барба. Эч убакта жалган сүйлөбө, ооз көптүрүп мактанба. Бүтүрбөгөн ишимди бүтүрдүм дебе. Өзүңдөн улуу адамдарга текебер сүйлөбө. Арам тамак жебе деп атасы Эгемберди Ирматов агайга көп айтчу экен. Азыр ойлосом, атамдын сөздөрү ыйык китептерде жазылган улуу сөздөр экен. Өмүр бою ушул сөздөрдү кулу болуп келатам. Аябай жакшы сөздөрдү айтыптыр. Ата айткан сөздү акылдын түпкүрүнө сактап туруубуз керек экен да. Ооба. Деги эле жанагы кара кылдык ак жарган калыстыгы менен, караңгыдан жол тапкан башчылыгы менен, деги эле кара жаак чечендиги менен сөздөрдү айткан биздин аталарыбыз ар дайым аман болсун дейли. Ал эми азыр болсо бүгүнкү күндө кандай маанилүү окуялар болгон дүйнөдө, деги эле тарых барактарында кандай окуялар болуп өткөн, аны дата түрмөгүнөн көрөбүз. 30 ноябрь кайсы окуялар менен эсте калды? Алдыда кабарчыбыз Дарика Жанибек кызынын түрмөгүнөн көрө аласыздар.
Сири кылып атсам сен. Биз өзүбүздүн түз эфирдеги берүүбүздү улантабыз. Бизге жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, ассалому алейкум деп дагы кутман таңыңыздар менен демекчибиз. Адактуу замандаштар, жаңыдан таң атып, эми ош жаңадан бери биз караңгыда сүйлөп аттык эле. Азыр оштун баары жапжарык болуп турат. Ушу жаңырган таң менен баарыңыздардын үйүңүзгө береке келсин, ырыскы келсин, аталар, апалар, ата-энелер бар болсун демекчибиз. Бүгүнкү биздин темабыз урматтуу телекөрүүчүлөр аталарга арналып атат. Ошон үчүн биз жана Кенже айтып өткөндөй оюн зоокду жыйыштырып, жакшы каалоо тилектер менен улантайлап атабыз. Эң жакшы мыкты аталарга арналган каалоо тилектер үчүн биздин белек бар. Гараж гриль барына 500 сомдук арзандатылган баадагы баракчабыз бар. Эгерде бизди угуп жаткан болсоңуздар, экрандагы телефондор аркылуу байланышып, өзүңүздөрдүн каалоо тилектериңиздерди айта аласыздар. Мен аталар боюнча айтып атканда мен ушул кичине токтолуп өтөйүн деп атам да. Баягы жаш кезиңде бирөө менен урушуп кетсең же өзүңөн чоңураак балдар уруп койсо, элдер айтчу да, атама айтам депчи. Мен негедир ушинтип айта албайт элем да. Атама айткандан кайра коркот элем да. Бирөөдөн таяк жеп, бирөөдөн токмок жеп келсем, кайра эгер токмок жеп кала турган болсом, кайра үстүнө дагы жейт элем да, атама айта турган болсомчу. Анан апаң айта билем. Апама да айтпайт элем да, анан ушу токмок жебегенге аракет кылчумун да. Жакшы. Айткандан коркот элем кайрачы. Токмок жеп келдим десем, ошону жебегенге чейин, жебей калганга чейин тарбиялайт эле кызгазчы. Менин жашоомдо менин атам дагы орду чоң ойнойт десем болот. Себеби биз жаш эс тарткандан баштап эле сабакка биринчи жолу мектепке баргандан ушу 11-ди бүткөнгө чейин эле ар бир ишти, ар бир жасаган сабакты ошо атам көз алдынан өткөзүп турчу эле да. Демек, мен адам болуп калыптанышыма атамдын кошкон салымы аябай зор деп айтсам болот. Атаң өмүрү узун болсун. Каны Сен кызды чоңоткон байланыш бар экен. байланышты алалы. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Мантаңыздар менен. Мен таятама калуу айтайын деген болчумун. Айта кой. Азамат, атың ким? Менин таятам азыр текеде. Мен таятама узун өмүр, чынтен соолук, артиядай шаттык, музыкадай шаттык, ар дайым жаш болуп балдардын багына жүрө берсин демекчимин. Азамат, атың ким эле? Анан өзүм мурсазат болчумун да, ошого өрүмдү да айтып берип коеюн. Угуп атабыз. Атабыз. Таятам чегилип бизден кабар алчу. Мен бир 20 балды кайсыл жактан келем деп кыялданат, кубат жетпейт. Көзүнөн жаш агат, мөлт этет. Мен чоңойдум, эми сизден кабар алам. Түркүн түрдү таттууларды алып барам. Саида, келдиңби деп жылмайсаңыз, ошол күн мен үчүн чексиз майрам. Ой, Азамат. Атың ким? Атың айтып койсоң. Алло. Атың ким, атың? Байланыш үзүлүп калды окшойт, бирок аябай Атың айтып кой. Чыгарыңызчы? чындап байланыш үзүлүп калды эми. Болбой калды. Чоң рахмат, бирок аябай жакшы ырсаптарды байкадыңарбы? жакшы кабыл тилектер. Азамат. Таятама деп ардап атат. Биз таята жөнүндө эскербеппиз, бирок Азамат кыз экен. Эстет койду. Эстет койду. Таяталар да эсен аман болсун, а. Мен тилекке каршы таятамды көрбөй чоңойгонмун. Мени көрдү деп атасыз. Бирок негизи азыр таята десе мен эжем балдары бар да, азыр таттууларды алып келем деп ошондой негизи баладан караганда небере таттуураак болуп калат экен да. Анан кийин балам тигинде мындай десе мен сизге набат алып келип берем деп, ушу набат алып келип берем деген сөз эле аталарды, таяталарды, чоң аталарга бир чоң кубаныч тартуулайт экен да. Мындай дебейсиң, Кенже бага үйдө сен деле кичүүсүң, анан жанагы ошол неберелеринен кызганып атат да, бул атасын чагында. Анан жанагы бул набат алып барып берсе деле, алар алып барып берем деген сөзү бул алып барып бергенден жогору туруп Жогорураак туруп калат чындыгында. Мындай крит болуп бараткан. Бизде азыр жарнамалык тыныгы бар, андан соң эфирибизди улайбыз. Араттуу замандаштар, биз түз эфирдебиз. Ал эми азыр кезек конок менен маек бөлүгүнө келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу кутман таңыңыздар деп айтмакчыбыз. Бүгүн биз үй бүлөдөгү атанын орду деген темада кеп курабыз. Ал үчүн биз атайын конок чакырганбыз. Ош шаарындагы Азирети Умар мечитинин имам хатиби Жолдубаев Нуралы ажы бизде мейманда. Ассаламу алейкум, куш келипсиз биздин студияга. Алейкум ассалам.
Аллахтың саламы жана тынчтыгы жалпыбызга болгон болсун. Рахмат. Тынчсыздарбы, бала чакаңыз? Рахмат, Аллага шүгүр. Элибиз аман болсо, журтубуз аман болсо, баарыбыз аманбыз. Абдан жакшы. Агай, биз бүгүн Аллага шүгүр. Жакшы келип алдыңызбы бизге? Келип алдык, рахмат. биз бүгүнкү теманы, таңкы теманы аталарга арнадык. Аталардын орду, алардын баалуулугу кандай депчи. Алгач эле суроону ушул берсем да, кыргызда ата түшүнүгүнө, кыргыз элинде ата деген түшүнүккө кандай маани берилген, ушул туурасында айтып берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өтө ырайымдуу, өтө боорукер. Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Аллах Таалага чексиз мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салават саламдардан кийин. Албетте, ар бир нерсенин өзүнүн башында турган жетекчиси болот. Мамлекеттин башчысы болгондой, бир ишкананын жетекчиси болгондой, бир үй бүлөнүн дагы башчысы бул ата болуп саналат. Андыктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Ва қада раббука алла та'буду илля iyyahu ва бил валидайни ихсана" Аллах Таалага баш ийгенден кийинки эле жакшылыкты ата-энеңизге кылыңыз дейт. Андыктан атанын орду, эненин орду бул эң жогорку Аллах Таалага моюн сунгандан кийинки эле парз деп саналат. Андыктан бул атанын эгерде чыныгы аталык мээрими болгон болсо, ошондо балдарга мээрим төгүлөт. Анткени атанын өзүнүн чөйрөсүндө канчалык деңгээлде балдарына өзүндө эмне болгон болсо, бул балага дагы ошол нерсе түшөт дейт. Бала бул актай кагаз дейт. Атадагы энедеги эмне кулк мүнөз болсо, кандай мүнөз болгон болсо, ал нерсе печат сыяктуу, мөр сыяктуу эмне кылат экен, ошол балдарга түшөт экен. Анткени ошол атанын орду азыркы ислам багытында дегеле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мезгилинен тарта адам атадан жаралгандан баштан ушул кыяматка чейинки эң негизгиси бул атанын орду эң жогорку турган баалуулук болуп саналат. Рахмат. Мына биздин кошуна улуттарда, башка улуттарда, даже орус элинде деле ана юрт, родина мать деп ата журт эмес энесине карап айтылат да. Биздин Кыргызда ата журт деп айтылат экен. Буга сиздин кандай оюңуз бар? Эмне үчүн бизде ата журт, башкаларда эне мекен дегендей мен айтылат? Анткени жогоруда айткандай, баардык нерсенин башчысы бар дегендей, ата бул үй бүлөнүн башчысы. Ошондой эле ата болгон болсо, ал жерде не болот? Ынтымак болот. Ата болгон болсо, ал жерде адеп болот. Ата болгон болсо, ал жерде тынч заман болот дегендей, ата мекен, ата журт дегендей, бул ар бирибиздин мекенибиз, ар бирибиздин журтубуз бул аталар менен эмне кылынат, сыймыкталынат. Демек, кыргыздар ушул атаны урпак улоочу катары энеден дагы бийик коюп келишкен да? Анткени убагында билесиздер, ата согушка кеткен учурда дагы үйдө түтүн булаткан эне болот эле, бирок ошондой болсо дагы бул толук эмес жашоодо жашалынган абалдай жашалынган. Анткени ислам динибиз, шариятыбыз эркек киши өзү бардар болуп, үйүндө бардык нерсеси жетишип турса дагы аял киши болбосо бул жарым болуп эсептелинет. Ошондой эле аял киши дагы жолдошу жок, бардык нерсеси бардар болуп турган болсо да, бардык нерсеси мүмкүнчүлүгү болуп турса дагы, бирок аялы жок болгон болсо, же болбосо күйөөсү жок болгон болсо, алар жарым болуп эсептелинет экен. Андыктан ошол шариятыбыз, динибиз ошол балдарды тарбиялоодо ата өзгөчө орунду ээлейт экен. Ошон менен биргеликте энеде атада эмне тарбия болгон болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, силер дейт, балдарыңарга эч качан бир үйдү куруп, же болбосо бир машинаны алып берип коюп бактылуу кылдым деп ойлобогула дейт. Ата эненин эң чоң белеги балдарына бул акыл насааты, адеп ахлакы, илимге, таалим тарбияга көңүл бургандыгы болуп саналат. Азыркы учурда эми атаны ар ким ар кандай карап калды да. Ушул эле учурда атанын дегеле үй бүлөдө орду кандай болуш керек? Атанын орду туурасында шариятта кандай айтылган, кыргыздын салтында кандай эле
бир аз ушул атанын орду боюнча айтып берсеңиз. Рахмат. Албетте атанын орду дегенде биринчиден бул ошол атанын ыйманына каралат. Атанын динине каралат. Атанын үй бүлөдөгү ичимдик ичип же болбосо ошондой бир кумар менен башка жолдор менен келген болсо, бул үй бүлөнүн ажырашына, үй бүлөгө чоң бир таасир тиет. Ошол үй бүлөдө ата канчалык жумуштан келгенде балдары атаке деп чуркап чыгып тосуп колундагы нерсени алып жаткан болсо, бул атасынын үйдөгү оорду экени билинет. Эгерде атасы үйдөн келгенде балдар жашынып, атам келгенче уктап калайын деген абал болуп жаткан болсо, анда бул жерде атанын орду өзүңүздөр байкагандай бул төмөн экени билинет. Демек, бул жердеги нерсе, айтылына турган нерсе, ата канчалык ыймандуу болгон болсо, үй бүлө дагы, балдар дагы ошондой атага карап өсөт экен. Демек, спирттик ичимдик ичкен, жанагындай кандайдыр бир жаман жолдо жүргөн атадан бир жакшы уул төрөлүшү мүмкүн эмеспи? Кыргызда негизи айтып коет го, жакшыдан жан, жамандан мөөн төрөлөт депчи. Жакшы. Умар ибн Хаттаб пайгамбарыбыздан кийинки халифа, момундардын падышасына бир адам келип арызданат да. Менин балам тарбиясыз болду, менин сөзүмдү укпай, мага каяш айта турган болду, мага ушундай бир каршы сөздөр менен чыгып калды акыркы күндөрдө деп арызданып келет. Умар ибн Хаттаб балаңызды чакырыңызчы дейт. Баласын чакырып келип, баласынан сен ушундай нерселерди кылып атасыңбы дейт. Деп баланын милдеттерин, атага урмат сый көрсөтүүсүн үгүт насаат кылат. Үгүт насаат кылгандан кийин ошол баласы карап туруп, "О, момундардын падышасы, эгерде уруксат берсеңиз, атанын балдарына болгон акылары кандай? Аны дагы айтып берсеңиз" дейт. Ошондо момундардын падышасы балдардын, атанын же болсо эненин балдарга болгон акысы биринчиден тууру жубай тамдаш керек дейт. Караңыздар. Тууру жубай тамдаш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 4 нерсеге карап үйлөнгүлө дейт. Бул эми башат ошол үйлөнүүдөн келип аткандан кийин ошол 4 нерсеге карап үйлөнөт. Биринчиси динине карап, экинчиси сулуулугуна, үчүнчүсүнө мал мүлкүнө, төртүнчүсүнө ата тегине карап үйлөнүш керек дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул айткан нерседе, Умар ибн Хаттабтын айтканда, бул ошол динине карап үйлөнгүлө дейт. Анткени эне дагы динде болгон болсо, ал балдарга туура тарбия берет дейт. Эми ошол сөздүн аягында жанагы андай болсо дейт, балдардын акысы кандай дегенде, ошол тууру өзүнө ылайыктуу жубай тамдаш керек. Балдарга тууру тарбия бериш керек. Балдарга жакшы ат коюш керек дегенде. Бул сиз азыр балдардын акысы жөнүндө айтасыз, атанын балдарга акысы, балдардын атага акысы, жанагы милдеттер жөнүндө азырда бир топ суроолор бар. Ар бирине өзүнчө токтолуп өтсөк, Азыр айтсаңыз, ушул ата болуу оңой дешет да. Ата болуу, үйлөнүп балалуу болуу оңой, бирок аталык милдетти тиешелүү деңгээлде аткарыш бул кыйын, аталык кылыш кыйын депчи. Ушул сөздүн маанисин чечмелеп берсеңиз. Албетте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде "Куллукум раиун ва куллукум мас'улин ан раиятихи" дейт. Ар бир жетекчи кол алдындагыларынан жооптуу дейт. Үй бүлөдөн дагы, ата дагы өз кол алдындагы жубайынан, балдарынан баарынан жооптуу дейт. Кандай гана чабан дейт, койлорунун карышкырга башкага жедирип жибербей аларды жакшы карагандай, ата дагы эмне болуш керек? Балдарына ошо аталык мээримин, аталык өзүндөгү эмнени алган болсо ошол нерсени балдарына жеткириш керек. Аталык милдет дегенде эмнени биз аталык милдет деп түшүнсөк болот? Мисалы азыр аталык кылуу кыйын деп атпайбы? Аталык милдет балдарга жакшы ат коюш керек. Балдар төрөлгөндө аларга жакшы ат коюш керек. Маанилүү аттардан коюш керек. Төрөлгөндө кулагына азан айттыруу керек. Аларга таалим тарбиясына көңүл буруш керек. Кичинекей арзыбаган акчадан аянып, балдар эртеңки күндө ичимдик ичип, ар кандай бир сайынуулар болсун, ар кандай бир жагымсыз иштерди аткарып кетүүдөн сактаныш үчүн алдын ала жаштыгында эмне болуш керек? Таалим тарбия бериш керек.
ислами багытта. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? Куллу мавлудин юладу ала фитратил ислам. Ар бир наристе төрөлгөндө ислам тарбиятында таза болуп төрөлөт. Анын тазалыгын таза бойдон сактап калуу ата-эненин, атанын милдети. Ата тапкан тамак аш менен ошону адал тамак аш менен Адал тамак аш менен, адал рызкылар менен ошол балдарды эмне кылыш керек? Азыктандырыш керек. Рахмат агай. Эркек бала келечекте мыкты ата, үй бүлөнүн ээси, кожоюну болуш үчүн ошого жаштайынан кандай тарбия бериш керек? Сиз айтып аткан актай баракты ошол нукка салыш үчүн эми атанын бе эненин бе милдети кандай ушул жерде? Албетте ар дайым ата көзөмөлдөө керек. Кээде ата жогоруда айткандай балки суроолордо болушу мүмкүн. Сырткы тоң дегендей жумуштан кеч барабыз, кээде балдарыбыздын уктап калганын, андан кийин эртең менен жумушка кетебиз, ошентип балдарыбызды кээде сүйлөгөн сөзүнөн же болбосо кыймыл аракетинен, сизге келип учурашканынан, маектешкенинен кээде кабарсыз болуп калабыз аталар. Ошондуктан ошол ар дайым аталар балдарыбызга бир күнүнө канча бир убакыт бөлүп балабыздын бүгүн кандай мектепте кандай сабак алып келдиң, же болбосо бүгүн эмнелерге жетишкен, мындай жетиштиң, кай жактарга бардың, убактыңды кандай өткөрдүң деп сөз түрдө атанын контролу, атанын балдарга контролу болуш керек. Ошондо гана балдар өсөт экен. Бул бир окуяны айтып кетсем, күндөрдүн биринде бир адамдын бир жалгыз баласы болот экен. Анын ошол атанын жубайы өтүп кетип, ата өзүнүн баласын тарбиялаганга ушунчалык баардык убактысын бөлөт экен. Күнүгө кандай гана бир сууну куйгандай бир дарака ал баласына дагы эмне кылат экен? Тууру ар дайым тууру насааттарын айтып турат экен. Ошентип күндөр өтүп экен, жылдар өтүп экен, ошо баласына акыл насаатын айтып берип отуруп, ошол бул бир дарак сыяктуу бир даракка салыштырганда, ошол даракты дейт, бир даракты кандай гана бутактарын кыйып, ашыкча нерселерин кыйып турган болсоң, ал нерсе бийик болуп, көркөмдүү дагы болот, ал баардык нерсеге ишке жарайт дегендей, балдарыбызга дагы ашыкча нерселеринен, жагымсыз нерселеринен көңүл буруп, аларды таалим тарбиясына көңүл буруп, көзөмөлдөп туруу атанын милдети болуп саналат. Эми жанагы балдардын алдындагы, баласынын алдындагы милдеттерин кайра ошол жака кайтсак да, ошол жанагы окуяны эле улап кетсеңиз болот го дейм менимчечи. Рахмат. Албетте ошол жанагы падыша Умар ибн Хаттабка келген киши дагы балдарга болгон акысын айтат. Баласы карап туруп, биринчи Умар ибн Хаттаб ошол айтып атканда, тууру жубай тандаш керек. Андан кийин таалим тарбиясына көңүл буруш керек. Жакшы ат коюш керек дегенде, бала ошол жерде эмне кылат? Эгерде уруксат берсеңиз, менин апам дейт. Менин апам отко сыйынган адам деп чыгат. Менин атымды кара жөргөмүш деп коюшуптур дейт. Мага бир таалим тарбияда дейт, бир тамга дагы үйрөтпөдү деп ошол жерде эмне кылат? Атасына арызданат. Демек ушул жерде жана момундардын падышасы сен дейт, балаңды тарбиялаганга чейинки нерселердин эч нерсесин аткарган эмеспи турбайсыңбы? Андан кийин келип сен бул жерде арызданганың бул туура эмес. Баардык нерсе өзүңдөн кетиптир деп жанагы адамдарды кайтарган экен. Агай, мына ат деп калдыңыз да, атка улай кыстырма суроо берейин деп атам. Негизи адамдын ушул атанын койгон атына байланыштуу баланын тагдыры кандай чечилиши мүмкүн? Ошол эле эркек баланы айтайлы. Ысымга байланыштуу. Ысымдын мааниси кандай? Бул кээде бизде ушундай бир сөздөр бар. Балага бир ат койгон болсо бул оор келип калат дейт. Мухаммед деп ат койгон болсо бул оор болуп калат дегендер бар. Ахмат деп койсо оор болуп калат. Же болбосо ушундай бир улуу инсандардын аттарын койгон болсо бул оор келип калат деген нерседен алыс болуш керек. Анткени ошол эле Арабияда окуп келдик. Ар бир 3 адамдын аты Мухаммед деп ат коюлган. Же болбосо ошол пайгамбарлардын аттары бар. Эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям
ушул балдарыңарга аттарды менин атымда койбогула, алар үчүн бир оор болуп калат дей турган айтканда, ошол нерсени ушул жер жүзүнө баардык нерсе таркамак эле. Бул балага ат коюуда эч бир тагдырына же болбосо ден соолугуна эч бир зыяны жок. Анткени балдарга кайра эң жакшы атты коюш керек. Ошол ат коюлганда жакшы ат менен кыямат күнүндө дагы туура эмес ат коюлган болсо, бала келип ата энеге даттанат экен. Бизде байланыш бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду берсеңиз болот. Десек байланыш үзүлүп калыптыр. Эми ошол кыргыздар деле мусулманчылыктын бир бутагын кармап келишкен да негизиче. Анан ата тышкы тон, эне ички тон деп коет да. Бул сөздүн мааниси кандай чечмеленет негизи? Албетте динибиз Кур'ан Каримде эркектер дейт, үйлөнсөңөр мусулмандарга, момун аялдарга үйлөнгүлө дейт. Аллахка шерик кошкон, бутпарас ар кандай нерселерге үйлөнбөгүлө дейт. Бул эмне үчүн дегенде, аял киши ички тон, эркек киши сырткы тон дегендей, эркек киши үйдүн ичиндеги көпчүлүк учурда кээ бир нерселерден кабардарсыз болуп калышы мүмкүн. Жумушта жүрөт, талаа жумуштарында болуп калышы мүмкүн, узак сапарларга кетиши мүмкүн. Ошондо эненин дини кайсыл болгон болсо, балага ошол нерсе үйрөтүлөт дейт. Андыктан эне дагы биринчи мугалим деп дагы айтылат эмеспи? Сөзүңүзгө аралжы, бизде байланыш чыгып атат. Урматтуу эле көрүүчү, сурооңуз болсо берсеңиз болот. Алло, саламатсыңарбы? Саламатсызбы, кош келипсиз. Мен ушул жооп суроо берейин дедим эле. Мен продуктам жок, ачка отурсам дагы бир тууган эжесине көмүр продукт апарып берет. Ошол сайратка туура келеби же туура келбейби? Рахмат. Үй бүлөлүк көйгөйлөр. Үй бүлөлүк көйгөйл. Албетте биринчиден ошол ата үй бүлөнү багуусу үй бүлөнүн милдеттүү болуп саналат. Жубайын, сизди, балдарыңызды биринчи орунда караш керек. Анткени үйдүн жоопкерчилиги жогоруда айткандай, кандай гана бир чабан өзүнүн кол алдындагы койлорунан жооптуу болгон сыяктуу эле, ата дагы сизден, балдарыңыздардан баарынан жооптуу болуп саналат. Биринчи кезекте үй бүлөгө караш керек. Азыр бизде урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз атанын орду боюнча бизде бир аз чакан тасма бар экен. Ал тасмадан соң жарнамалык тыныгуу, андан соң жаңылыктар бөлүмү. Мына ошондон кийин биз кайрадан конок менен маегибизди улайбыз. Көрсөтүүбүздү улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто Ош шаардык Азирет Умар мечитинин имам хатиби Жолдубаев Нуралы ажы бизде мейманда. Сиздер менен биз азыр үй бүлөдөгү атанын орду жөнүндө кеп кылып атабыз. Түз эфирде суроолоруңуздар болсо да берсеңиздер болот. Жанатан бери ошол атанын милдети тууралуу бир топ маалымат бердиңиз. Эми негизи атанын ордун өз ордуна сактап калыш үчүн үй бүлөдөгү аял үй бүлө башчысына кандай мамиле кылышы керек? Аял жакшы, эр жакшы деп. Базе жакшы, хан жакшы дегендей. Албетте суроо өтө ар бирибизге үй бүлөлүк пайдалуу суроолор болуп жатат. Ушул суроолордон дагы пайда алган элибизге, жерибизге үй бүлөдөгү эне канчалык күйөөсүнө баш ийген болсо, ошончолук үй бүлөдө ынтымак болот. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, кайсыл бир Аллах Тааладан башкага сыйынууга же болсо жараткандан башкага баш ийип, башыбызды сажда кылуудан башка буйрулганда дейт, аял кишини күйөөсүнө баш ийдирүүгө буйруйт элем дейт. Эми мындайча айтканда, бул жердеги негизги максат аял затынын күйөөсүнө баш ийүүсү. Канчалык баш ийген болсо, балдарга дагы ошол таалим тарбиясына балдардын ошол энесинин атасына урмат сыйдын көрсөткөнү балдарга өтө бул таасирдүү болот. Анан
Эми эркек бала менен атанын мамилеси кандай болуш керек? Эркек чыныгы эркек, жанагы чыныгы эркек болуп чоңоюш үчүн ата кандай тарбия бериш керек? Албетте бул уул бала айрыкча ушул ата менен жүргөнү дагы жакшы экен. Анткени бала канчалык ата менен көбүрөөк жүргөн болсо, бул балага ошол атанын мүнөзү, оор басырыктуулугу, атада кандай мүнөз болгон болсо, атанын жүрүм туруму балага бул сиңе берет экен. Баскан турганынан, сүйлөгөнүнөн. Ошондуктан көбүрөөк ушул уул балдар ата менен болгону дагы жакшыраак экен. Балдарга атанын дагы мээрими болуш керек. Анткени пайгамбарыбызга күндөрдүн биринде Номан ибн Башир деген сахаба бул өзүнүн атасынан кабардайт экен. Балдарыбызга эч бир райымдуулук кыла албадык, баштарынан сылай албадык, беттеринен өбө албадык деп канчалаган бир чөлдө жашаган бедуиндер келип пайгамбарыбызга айтканда, пайгамбарыбыз карап туруп, силер дейт, балдарыңардын бетинен өппөсөңөр, балдарыңарга райым көрсөтө албасаңар, Аллах Таала силердин жүрөгүңөрдөн мээримдүүлүктү алып койгон турбайбы? Андай абалда мен эмне кыла алам деген экен. Демек, балдарга болгон мээримдүүлүк, балдарга болгон таалим тарбияда дагы ата дагы балдарды не кылыш керек экен? Кучактап өбүүсү бул балага өтө чоң таасир тийгизет экен. Ушул эле учурда эми балага ошондой мээрим төгүүдөн сырткары да, ошонун тескерисинче баланы катуураак кармап, катуураак тарбиялап, мындай караган учурда кандай болуш керек? Ушул катуураак кармаса болобу негизи баланычы мээримдүүлүктөн сырткары. Анан азыркы учурда бир аз катуураак урушуп же кичине тилдеп уруп кое турган болсо, суицидке барып аткан учурлар кездешип атат да. Ушул жагдайдан кантип чыкса болот деги эле? Албетте биз пайгамбарыбыздын өмүр баянына, өзүбүздүн ата бабаларыбыздын жашоосуна кайтабыз. Анткени ата бабаларыбыз бизди кандай өстүргөн болсо, кандай чоңойткон болсо, кээде баланын ойной турган мезгилин дагы не кылыш керек экен? Балага табигый бул оюнун түзүп бериш керек экен. Балага өтө ачууланып, баланын жүрөгүндө калып кала турганчалык деңгээлде балдарды урушпаш керек. Айрыкча ушул балдардын жашына карап ата дагы ошого жараша мамиле кылыш керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө мээримдүү эле, өтө боорукер эле. Балдар болсун, өзү намаз окуп жаткан учурда дагы бир жаш бала ыйлаганда пайгамбарыбыз намазын токтотуп не кылган, ошол баланын ыйлабаганын каалаган. Ошол сыяктуу балдарга таалим тарбия берүүдө, балдарга, кыздарыбызга атанын өтө катуулугу бул узакка кетпейт. Коркуу менен тартиптин келиши бул кыйын нерсе. Бул түшүндүрүү иштери менен кээде ата өзү жумушуна эрчитип барып, өзүнүн жумушун дагы тааныштырган дагы жакшыраак. Кээде ата өзү спорт менен машыккан болсо, ага да алып барыш керек. Балдарына ошол өнөрлүү болуш үчүн, балдарына ошол мээрими болуш үчүн, балдарына ошол келечекте бир ишти кыла ала турганчалык деңгээлде өзүнүн аткарып атканын жана ошол чөйрөгө алып чыгып, өзүнүн алал чөйрөдө балдарыбызга эмне кылыш керек? Көрсөтүш керек. Өтө оор, мындай катуу тии, бул катууну урган болсоң сынат, Ал эми аны бош коюп койсоң дагы ал ийри өсүп калышы мүмкүн. Ошондуктан мезгили келгенде балдарга катуу сүйлөө эмес, үй бүлөдө жанагы айткандай, үй бүлөдө ата эне дагы урушкан болсо, бул балага ошол нерсе өтө берет экен. Ошондуктан биз ата бабаларыбыздын кандай гана акыл насааттарына, макал лакаптары бизге ошол пайгамбарыбыздын айткан осуяттарына айкелиштирип дал келген акыл насааттарында, ошол макал лакаптарында балдарга мезгили келгенде аны менен не кылган сүйлөшө билгиле дейт. Убакыты келгенде алар менен күлүп жайнап, аларды кээде күлдүргүлө дейт.
Эми ошол динде кандай каралат дейм да. Баланы какус кылганы же эркелеткенин күнөө соогу ата энесине кандай болот? Бул балдардын какыс кукус кылуусуна чейинки ошол үйдөгү жооптуу ата болгондуктан, анын ошол жооптулук өзүнүн балдарынын ар дайым сөзүн угуусуна ата өзүнүн аталык милдетин билиш керек. Анткени бир урушкан болсо, бала эртеңки күндө анын урушканына көнүп калат дагы. Атам уруша берет деген абалга келет. Аны урган болсо, андан кийин дагы эмне кылат? Баланын ошондой бир өзүн асып алууга, мен чоңойсом деле мени уруп атат деген ар кандай туура эмес түшүнүктөргө барат дагы, бала ошондой абалга түшүп калышы мүмкүн. Буга ата эне өзү себепкер болуп калат. Эми мына ар бир үйдө кыз баланы чоңойтуш, тарбиялаш, кыз баланы эрежеге жеткириш, турмушка узатыш чоң ыйык милдет да. Ошол кыз бала менен атанын ортосунда кандай мамиле болуш керек? Кандай? Кыз бала өтө мээримдүү болот. Анткени пайгамбарыбыз эмне деген? Эгерде дейт үй бүлөдө биринчи береке кааласаңар, кыз бала тилегиле дейт. Үйдө 5 уул болуп, бир кыз болгон болсо дагы ата келип туруп ошол кызды эмне кылыш керек? Кызга мээримин төгүп, кыз менен алып келген буюмун шириндик болобу, башкасы болобу ошо кызга бериш керек. Аял заты өтө назик болгондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 5 энелердин таманынын астында дейт. Аял затынын ошол канчалык урматтап сыйланган болсо, бул үй бүлөдө биринчи ата эненин кызматын кыла турганы ушул кыз бала болуп саналат экен. Үйдүн эң кичүүсү болсо дагы, ошол кыз бала эмне кылат экен? Ата энеге эртерээк кызмат кылып, эртерээк турмушка үйдөн кеткендиги үчүн аларга көбүрөөк көңүл бурууга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үгүттөйт. Эми ушуга улай дагы бир суроо берейин дедим да. Азыркы кезде жанагы мен ата энелермен, ушу чоң аталарыман угуп калчу элем, ошо атасын көргөндө кыз ыйба кылып туруш керек. Кээ учурда көзүнө тике карабай, монтип урушканда баш ийкеп туруш керек депчи. Азыр эми учурда көрүп атабыз, атасы менен чогуу эле жүрүп, чогуу эле урушуп, талашып жүргөн учурлар да бар да. Негизи ушул кандай көрүнүш, кантиш керек, кыздын орду кандай? Албетте кыз болобу, бала болобу, ал бир мезгилге келгенде, акыл эси келип жеткенде, балдарды пайгамбарыбыз эмне дейт? Төшөктөрүн бөлгүлө дейт. Кошо жатпаш керек дейт. Анткени сиздин түнкү уктап жатканыңызда кандай абалда жатканыңызды билбейсиз, балдарга ал терс көрүнүштө болот дейт. Ошондуктан 8-9 жашында балдарды, кыздарды өзүнчө төшөк салып берип, өзүнчө бир бөлмөгө бөлүш керек дейт. Балдардын ошондой бир таалим тарбиясына дагы ата энелер үй бүлөдө жада калса кийим алмаштырганда дагы дейт, ушу балдардын алдында, кыздардын алдында эмне кылбаш керек дейт? Алмаштырбаш керек дейт. Анткени ошол балага кичинекей кыз болсо да бул билбейт дегенибиз менен ага терс таасирди тийгизип коюшу мүмкүн. Эми ушуга улайын да, ата кандай иштерди аткарганда аталык милдетин аткарды деп айтсак болот? Ата биринчиден ошол баланын үйлөнгөнгө чейинки жубайына сылык мамиледе болгон болсо, төрөлгөндөн кийин ошол төрөлгөнгө чейинки рызкысын адал рызкы менен баккан болсо, андан кийин баланын төрөлгөндөн кийин азан айтуу кулагына, ага жакшы ат коюу мүмкүнчүлүгү болгон болсо, ага бир курбандык чалуу, союш союп, уулду болдум, кызды болдум. Уул бала болгон болсо 2 кой союлат, кыз бала болгон болсо 1 кой союлат. Бул шүгүрчүлүк. Бул акыйка делинет бизде. Бизде жентек деп коет. Ошол шариатта белгиленген тиги союштун саны. Союу бул пайгамбарыбыздын сүннөтү болуп саналат. Биздин ата бабаларыбыз ал нерсени акыйка бизде аны жентек деп коет. Шүгүрчүлүк, Аллахка шүгүрчүлүк келтирүү, кан чыгарып коюу бул шариятыбызда сүннөт катарында бекемделген. Эми
азыркы учурга кайтып келсек да, азыркы учурда эми айрым үй бүлөлөрдө атасы үйдө отуруп алып бала карап, ал эми аялы талаалап акча таап жүргөн учурлар бир эмес, бир ондоп, жүздөп саналат да азырчы. Эми бул көрүнүшкө кандай деп сөз айтып алат элеңиз? Шарият боюнча, салт боюнча дегендей. Жогорку башта айткандай, үй бүлөдөгү балдарды багуу, аялды багуу бул эркектин милдети. Эгерде аял киши ошондой талаалап соода менен, жумуш менен кеткен болсо, күйөөсү жооптуу. Бул дүйнөдө да, акыретте дагы жооп берет. Ал эми ошол азыркы турмуш ушундай нерсе болуп атат деп эле турмушту шылтоолобош керек. Энелер үй бүлөдөгү өзүнүн милдетин аткарыш керек. Энелер өзүнүн балдарды кийиндирүүдө, балдардын курсагын тойгозууда, балдарды ичиндирүүдө ал өздөрүнүн милдетин аткарган болсо, эч качан бир үй бүлөдө уруш жаңжал же болбосо ошондой бир келишпестиктер туудурулбайт. Биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып бараткандай, эми сиз айтып берсеңиз, келечекте ата болчуларга, жаштарга кандай кеп кеңешиңизди айтып бере алат элеңиз? Албетте, биз эми азыркы күндө ата болуп 2005-тен бери ата болуп жашап келе жатабыз. 6 баланын атасымын. Албетте бул айтылып аткан нерсе баардыгы биринчиден өзүмө насаат катарында болсун, өзүмдүн нафсиме болсун деп айтар элем. Ата өзүнүн милдетин аткарыш үчүн туура жолдон болуш керек. Туура жол демек динде болуш керек. Динде болуш керек. Чоң рахмат. Бизге конок менен маек бөлүгүнө бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти. Сиздин бүгүн бизге келип алтындай убактыңызды бөлүп, биз менен таң эртеден келип маек кургандыгыңызга чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто үй бүлөдөгү атанын орду деген темада маек куруп берди. Биздин мейманыбыз Ош шаардык Азирети Умар мечитинин имам катиби Нурали ажы Жолдубаев болду. Сиздин ишиңизге, ийгилик каалап, үй бүлөңүздө тынччылык болсун демекчибиз. Эми ардактуу замандаштар, алдыда жарнамалык бөлүм бар экен. Жарнамадан кийин кайрадан жолугушабыз. Ушул киши менен азыр атанын үй бүлөдөгү орду боюнча бир нече суроолорго жооп алдык. Жанагы эмне кыларын билбей башы катып олтурган айрым көрүүчүлөр болсо пайдасы тийди деген ойдобуз. Абдан жакшы. Анан бул маектен сырткары да бүгүн көрсөтүүнүн жүрүшүндө да бир сюжет кетти эле. Азыр анын уландысын бермекчибиз. Негизи бүгүн датага кайрыла турган болсок, бүткүл дүйнөлүк компьютердик вирустарга каршы күрөшүү күнү экен. Ошондой да вируска каршы күрөшүү күнү деп. Ошондой да балекет бар экен. Чоң азатка даярданып согушка чыкканда эле согуш ачыш керек негизи ал вирустаргачы. Азыр технологиянын заманы болуп аткандан кийин вирустарды жок кылуу, аларга каршы күрөшүү дагы учур көйгөй болуп атат. Негизи көйгөйлүү маселе булчу. Бул өзү Америкада бир аспирантпы, атын эсимен чыгып атат, тилекке каршы жаза алып атмын. Өзүн эксперимент кылып, илимий кандидаттыкын жактап атканда вирусту таркатып көргөн да. Таркатып көргөндө анын канча ошол 87-жыл болсо керек эле. Ошол убакта өтө коркунуч жараткан. Анан зыян келтиргенде $100 миллион зыян келтирип койуп атат. Эми бул жанагы хакерский атака болот да. Ал атака кылайын деп деле ойлогон эмес, вирусту ойлоп тапкандагы эксперимент катары сынап көргөн. Негизи бул вирусту жасап чыгарган адамдарды мен билгенден атайын эле акча табуу максатында да кандайдыр бир вирусту жасап чыгарса, анын кайра антивирусун жасаш үчүн ошол адамдан башка адам жасай албайт да анычы. Мисалы бирөөнү оорутуп, артынан дары саткандай эле иш да бул. Акча табуу маселесинде. Кечээ боюнча маселе болгондон ошол болуп атпайбы? Чындыгында бир бизнес ишкердүүлүк жүргүзүштүн бир жолу болуп калды. Ошол вирустарды жок кылыш үчүн антивирус деген түшүнүк бар. Ошол антивирустар кантип жаралат? Өзү вирустардын чыгышы антивирустардан кичине алдыда жүрөт да. Анан сөзсүз сен айткандай ага чара колдонуучу иретинде антивирус ойлоп табышат экен. Ошол антивирус жөнүндө азыр бир антивирусту негизи коюштан мурун антивирусту коюштан мурун ал антивирус
жаңыланганбы, обновление болгонбу деген суроого тактап жооп алып алыш керек да. Эгерде бизде бир антивирус иштей берсе, мисалы компьютерибиздечи, ал вирус андан кийин чыккан вирусту ал кармай албайт, туруштук бере албайт. туруштук бере албайт. Ошондуктан антивирусту да жаңылап туруш керек. Адактуу замандаштар, буга чейин кабарчы Өзбекназар Абдыкасымов вирус деген эмне деген материал жазган эле. Азыр болсо Дали Айчырөк Каныбек кызы эми антивирус деген эмне деген материал даярдаган. Барыңыздарды ушул сюжетке көңүлүңүздү бурууга чакырабыз. Антивирус бул вируска каршы чыгарылган программа. Анын негизги кызматы компьютердеги жана телефондогу вирустарды аныктап, алар зыянга учураткан файлдарды калыбына келтирүү. Башкача айтканда, вируска каршы туруп, компьютерди же телефонду дарылоо. Антивирус деген бул эки сөздөн алынган нерсе. Биринчи сөзү бул издөө деген, экинчиси обезврежить деген, бул баягы өчүрүү деген. Ошол сөздөн алынганда антивирус сөз пайда болгон. Мындай алганда. Значит, антивирус бул илгеркиден тиги программалар чыгыш баштагандан бери бар. Уже 20 жылдан өтүп калды. Антивирусту бардык эле жарандар биле бербейт. Аны текшерип көрүү үчүн шаар тургундарынан сурап көрдүк. Антивирус дегенге мен түшүнбөйт экенмин. Антивирус деген түшүнөсүзбү? Жок. Антивирус баягы вирустарды тазалай турган. Эме жанагы компко вирустар кирип калат го, ошолорду тазалап чыгат. Антивирус компьютер чыккандан баштап чыккан. Ал шпион, троян программаларды билет жана аларды жок кылат дешет бул тармактын адистери. Шпион программалар сиздин браузериңиздеги почтаңыздын парольдорун уурдап кетет. Мындан сырткары, сиздин почтаңызды спам жөнөтүш үчүн колдонуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан компьютериңиздеги документ болобу, керектүү каражаттарыңызды кооптуу сакталуусу үчүн антивирус орнотуу зарылдыгын адистер эскертишет. Сиздин компьютериңизде башка бирөө хакер катарында кире турган болсо, буну кибер технология деп коет. Сиздин эмне кылып атканыңызды, кандай кнопка басып атканыңызды бүт баарын бул сизди байкап турат. Ошонун негизинен постоянно обновление кылыш керек. Антивирус койгондон кийин сөзсүз обновление кылыш керек. Мүмкүнчүлүк болсо лицензионный антивирус коюш керек. Лицензионный койсоңуз, ол 365 күн, яғни 1 жыл компьютериңизди сактаган аракетин кылат. Учурда Кыргызстанда Касперский жана NAT32 түрүндөгү антивируска талап күч. Анткени Касперский түрү орусиялык программисттер тарабынан алгачкылардан болуп чыгарылган жана лицензияга ээ. Ал эми NAT түрүндөгү лицензиясы жок болсо да, коомчулук көп колдонгон антивирустардын сап башында турат. Азыркы учурда антивирустердин түрү деле көбөйүп кетти. Миллиондогон түрү бар. Одан миллиондон ашыгыраак түрдүү вирустар бар. Антивирустун программасы нацелена на то, чтобы обезвредить вирусы. Антивирусту ар кандай компаниялар чыгарат. Лицензиясы бар программаны интернеттен көчүрүп алып, компьютерге орнотуп алса болот. Бирок туура эмес орнотулган антивирус вирустардан коргоостон тескерисинче терс таасирин бериши ыктымал. Аны койгондон кийин обязательно настройкасын турлап коюш керек. Мисалы, артүрдүү настройкалар болот. Текшерүү маселеси, обновление маселеси болот. Ошол маселелерин эгерде билсе, настройка кылса боло берет. Бизде кандай, бизде өзү коюп алат. Көп убакыт өтпөй эле кайра бизге келет. Өзүңүздүн жеке компьютериңиздин жакшы иштеши үчүн лицензиясы бар антивирустук программаны орнотуу зарыл. Анын тийиштүү деңгээлде иштеши үчүн компьютер интернетке кошулуп, ошондой эле антивирустук программаны колдон келишинче жаңылап туруш керек дейт адистер. Сюжет аябай кызыктуу экен, пайдалуу экен десек болот. Түртүп жарандар пайдалуу алды деген ишеничтебиз. Компьютер колдонуучуларга жакшы кеңештер болушу мүмкүн. Азыр эми компьютери жок бир ишти элестетүү кыйын болуп калды да. Интернети жок, байланышы жок. Илгери жана айтышты эле го, курулушка, усталарга эмне кереги бар депчи. Азыр усталардын иши да мына ушул компьютер менен жүрүп атпайбы? Программасын түзүш керек, долбоорун. Бир эле офисте эмес десең. Офисте эмес. Ардактуу замандаштар, биз түз эфирдебиз. Эртең менен айтып өттүк эле. Бүгүн биз аталар
арнадык бүгүнкү берүүнү. Аталар тууралуу өзүңүздөрдө кандайдыр бир каалоо тилектер боло турган болсо бизге байланышка чыгыңыздар деп. Бирок биздин конок келип бир аз көрүүчүлөрдү ойлондуруп койду окшойт. Бирок кантсе дагы мен бардык көрүүчүлөрдү кайрадан байланышка чакырып кетет элем. Эгерде кимде ким эң мыкты ушу аталарга арналган ыр болобу, каалоо тилек болобу бизге байланышып түз эфирде жалпы кыргыз аталарына жар сала турган болсо, бизде гараж тамактануучу жайынан 500 сомдук арзандатуу баракчасын алсаңыздар болот. Ооба. Демек, чамдаңыздар, байланышыңыздар, аталарыңыздарга жакшы каалоо тилектерди айтыңыздар. Учурдан пайдаланып каласыздар. Аны биз менен жөн гана атаңыздарды куттуктап калбай, ошол куттуктоонун аркасы менен гараж тамактануучу борборуна жеңилдетилген баракчаны утуп аласыздар. Десек, бизде байланыш бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло. Куш келипсиз? Саламатсызбы? Кутман таңар менен. Ой, рахмат. Бирге болсун. Мен ушу атама каалоо тилек айтып кетейин дедим. Атыңызды айтып койсоңуз алгач. Алгач атыңызды. Атым Нуржамал, Оштон чыгып атам. Нуржамал эже. Атам 82-ге чыкты, ушу 12 бала тарбиялап өстүрдү. Өмүрү да Атама узун чоң болсун. ыраазылыгын айтып ата, дайыма ушу биздин пешенебизге бар болуңуз, ушу балдарыңыздын убайын көрүп, жакшылыктарында, ушу тойдун көркү болуп, дайым апам экөөңөр ээрчишип жүрөсүңүздөргө тилектешмин, ушу ыйман берсин, ушу Кудайым ден соолук берсин. Атаңыз учурда кайсыл жакта? Атам учурда Тейке айылында ажыга барып келген. Кудайга шүгүр, жакшы. Рахмат, жакшы каалоо тилегиңизге. Атаңызга өмүр тилейли биз дагы. Ошо 12 баланы тарбиялап өстүрүп, атасын эстеген балдарды тарбиялаган үчүн ошол атага биз дагы ден соолук, бактылуу жашоо кылайлы. Ыраазычылык билдирип кетебиз. Көрсөтүүбүздү дагы деле улантмакчыбыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жогорудагыдай аталарыбызга арналган жакшы каалоо тилектер болсо, биздин түз байланыштагы телефондор аркылуу чыгып, Таң нуру программасында эфир аркылуу баяндап берсеңиздер болот. Ооба. Жанагы аз сөз кылып атпайбызбы? Атанын орду бийик болуш үчүн сөзсүз түрдө ошол үйдөгү аял атанын ордун бийик көтөрүп туруш керек экен да. Мен бир мындай улуулардын айткан бир акыл насааты бар экен, жалпы телекөрүүчүлөр менен бөлүшүп кетсем ашыктык кылбас деп ойлойм. Шар окуй кой. Эркек адам үйдүн тиреги, таянычы, кубаты, үйдүн ээси. Бул ойду аял киши терең түшүнүп, балдарына да жеткирүүнү максат коюусу керек экен. Элибизде айтылган сөз бар. Асыл баштуу аялдан бака баштуу эр артык деген. Бул бекер сөз эмес. Мурдагы энелер балдарына атаны сыйлоону үйрөтүп, тамак келсе дагы биринчи атаңар ууз тийсин, анан калганыңыз жейбиз деп же атаңар айтканын аткарыш керек. Кокуй атаңар укпасын, көрбөсүн, уят болот. Эгерде атаңар уруксат берсе деп бир нерсе, эгерде балдар сураса, атаңар уруксат берсин, анан кийин алабыз, же атаңар уруксат берсе барабыз дегендей кылып айтып жүрүшкөн экен да. Атаны көтөрмөлөп, атанын улук экендигин сездирип, үйдөгү эркектин кожоюн экендигин билдирип, намысын сактап келишкен экен. Балдар эненин жакын туткандыктан, ошо энесин айткан акылдан Күлбө. Айта берген, айта бер. Аябай жакшы сөздөрдү айтып атасың, биз таасирленип атам да, мен өзүм ушундай. Эненин жана эне ичтон дегенде эне биринчи айтса, чындыгында эле атабыз улук экен, ата эненин айткан сөзү туура деп туруп, атабызды сыйлашыбыз керек экен деп балдарга ушундай сезим калыптанып экен. Айтмакчы, мен өзүмдү Султан Сулейман сезип кеттим деген. Кенже, сен аябай жакшы сөздөрдү айттың азыр. Түм эле укмуш, түм эле бул жакта көрүп аткан мырза эркектердин бардыгы мындай аябай эме болуп калды. Жок, мен бул негизи бул текстти эркектер өзүнө ишенсин деген максатта эмес, тескерисинче аялдар эркектин улуу экенин баалап билсин деген максатта айтып атам да. Сендей кыздар көп болсун. Сен турмушка чыксаң, ушул айткандарыңа амал кылсаң эле, анда укмуш баары жакшы болот. Баары жакшы болот. Буюрса бир ажарлуу жигиттин бакы ачылган. Бизде байланыш бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Урматтуу телекөрүүчү. Сиз түз байланыштасыз. Атыңызды айтып. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, өзүңүз жакшысызбы? Кутман таңар менен. Ой, рахмат болсун. Бирге болсун. Сурооңузду, каалоо тилегиңизди айтсаңыз. Мен ата-энемдин чогуу жашагандарына 40 жыл болушу менен куттуктайм. Дагы бир жаңылык, кечээ ата-энем кыз неберелүү болушту. Агам кызы болду, 3 уулдан кийин.
Ата энеме узун өмүр, чексиз бактылуулук. Өрө арнап кетсем болобу? Болот. Ата энелерди ыйык тешет бул дүйнөдө урматтап сыйлап жүрөлү, бактылуу болсо балдары, ата эненин болбойт арманы деп. Ата энелерди сыйлайлы, ата энелер бар, биз барбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчү, атыңызды айтып койсоңуз? Баштарынан. Атыңызды? Мейли, аты Кызбурак. Кызбурак. Рахмат. Эме ырыңыз аябай сонун экен, аягында ба кар жады деген кошуп койсоң. Кызбурак эжен, негизи мен айтам да, мен атам аталардын эң мыктысы, мен атам бардыгынан жакшы деп. Сиз өзүңүздүн атаңызды эмнеси менен мактай аласыз? Десең байланыш үзүлүп калыптыр. Байланыш үзүлүп калыптыр, тилекке каршы. Сен кар жадырып жүрсең анан. Кар жаса жакшыбы? Негизи бир топ көрүүчүлөрдөн аябай жакшы каалоо тилектер түштү. Буюрса биздин конкурсубуздун жыйынтыгы көрсөтүүбүздүн аягында чыгат деп ишенем. Бир аз убакыт берели. Эгерде мыкты байланыш болсо, дагы бизге чыкканга мүмкүнчүлүктөр бар. Бир топ мүнөттөрдөн кийин аягына чыгат. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, болушунча аталарыбызга жакшы кептерибизди, жакшы тилектерибизди арнап калалы. Алым аке. Аке деп кайрылайынчы. Аке деген жакшы сөз экен го. Алым аке мындай. Чочутпачы. Азыр мен кар жады деп атсам, бизде азыр сюжет бар экен, ошо кар жаганда кандай тумактарды кийиш керек дегенчи. Кышкы мода тумактар. Менимче бул материал жалаң эле аялдарга, айымдарга арналса керек деп божомондоп атам да. Эркектер качан тумак кийбей беле. Эркектер деле кийет, көрөбүз бардыгыбыз чогуу. Көрөлүчү азыр кандай бар экен. Кышкы мода тумактар. Кайрадан жолугушабыз. Кыш мезгилинде эң керектүү кийимдердин бири албетте бул баш кийим. Мода дүйнөсүндө ар бир кийим жаңыланып тургандыктан, дизайнерлер баш кийимдердин да улам жаңы түрүн комго тартуулап турат. Ал эми 2016-2017 жылы кышында кандай шапкалар модада бирге саресеп салып көрөлү. Сууктун келиши менен ар бир адамда баш кийим алуу маселеси жаралат. Саркеч айымдар баш кийим сатып алууда жылуулукка гана эмес, сулуулугуна да маани беришет эмеспи? Ошондуктан бул жылдын модасын ары жылуу, ары коз баш кийимдер толуктайт. Жылкы мода шапкаларга негизинен токулган шапкалар кирет. Токулган бирок формасы, модели аркылуу ар түрдүү болуп келет. Мисалга алсак, бул шапка артында пөпүкчөсү менен токулганга ойму сыяктуу болуп токулган шапка болот. Студенттерге, мектеп окуучуларына ушундай ошолорго туура келет негизинен. Ал эми кийинки шапка болсо, бул ушундай 3 пөпүкчөсү менен артында негизинен көпчүлүк буну жаш балдардыкы деп эсептегени менен быйылкы модада бул чоң студенттерге, мектеп окуучуларына, жада калса чоң аялдарга деле кийилип атат. Быйылкы модада ушул да шапка бар. Бул деле токулган. Бул дагы өзүнчө башкача бир өзгөчөлөнүп токулган. Быйылкы кыштын трендине айланган токулган баш кийимдер классика түрүнө кирип, ар кандай сырт кийимдер менен кийүүгө болот. Бирок стилисттер мындай баш кийимдерди көбүнчө мех кийимдер менен кийүүнү сунушташат. Баш кийим аксессуар катары саналгандыктан, ушул жылы чыккан тумактарга бир гана токулган эмес, жаныбарлардын аталышындагылар да бар. Башкалардан айырмачылыгы ушул эки кулагы менен айырмаланат. Быйылкы эң эле мода болуп аткан шапка ушул мышыкча шапка деп аталат. Жогорудагы тумактар жаш кыздарга жана студенттерге арналган болсо, орто курактагы айымдар үчүн токулган түрү сунушталат. Стилисттер баш кийим сатып алууда сырткы кийимдериңизге жана жүзүңүздүн түзүлүшүнө маани берүүнү сунушташат. Ал эми сиздин бетиңиз сүйрүү болсо, анда тумак тандоодо кыйынчылык жаралбайт. Анткени баш кийимдин бардык түрү мындай беттерге жарашат. Тоголок жүздүүлөр, токулган жана берет сыяктуу тумактарды кийсе болорун айтышат. Сулуусунан жылуусу деген кеп бар элибизде. Сиз канчалык саркеч көрүнүүнү каалабаңыз, тандаган баш кийимиңиз сизге жарашыктуу эле эмес, жылуу да болушу зарыл.
Замандаштар, биз түз эфирдебиз, Таңнуру берүүсү өз берүүсүн улап жатат. Ооба. Бизде оюн деп айта берели эми, оюн да. Оюндун жүрүшү дагы деле уланып жаткан чак. Атаңыздарга каалоо тилектер, жакшы сөздөр болсо бизге чалып арнасаңыздар болот. Биз аркылуу атаңыздарга. Ал эң мыктыларына бизден белек бар. Бизден белек, эгерде урматтуу теле көрүүчү сиздердин каалоо тилектериңиздер эң мыктысы деп табыла турган болсо, биздин гриль бар, гараж. Тамактануучу жайынан атайын жеңилдетилген баракчабыз бар, ошо менен көрүүчүнү кабыл алып койлу. Абдан жакшы болот. Урматтуу теле көрүүчү, биз сизди угуп атабыз. Алло. Саламатсызбы, куш келипсиз? Куш келипсиз. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Саламатсызбы өзүңүз? Мен Нокен районудан силерге чалып атам. Мен Базарбаева Маргубамын. Атам, апам жана бизи 11 баланы чоңойтуруп, бардыгыбызды үйлөп, жайлап, 6 кызбыз, 5 уулбуз. Атам менен апам турмуш курганга 40 жыл болду. Биз эң бактылуу семьяданбыз, үй бүлөдөнбүз. Мен ошондой эле атама узун өмүр, чын ден соолук каалаймын. Атам Карадариядан, Жалал Абад область, Сузак району, Карадария нефтпромудан. Мен атама Базарбаев Ахмат аке. Мен атама узун өмүр, чынден соолук, балдарыны жакшылык күндөрүнү көрүп, дайыма бизи төрүбүздө отурушуну каалаймын. Айтканыңыздын баары кабыл болсун. Базарбаева Маулюда эже, апам менен дагы кошо карып, 100 жыл жаш көрүшүнө тилектешмин. Канчага келди? Чоң рахмат айтам. Хикмат эке канчага келди? Не дейсиз? Хикмат экенин жашы канчада? Атам 64гө кирди. Аябай жакшы. Сиздин атыңыз ким эле? Маргуба. Маргуба эже. Терең ыраазычылык билсеңиз. Кызык, сизге бир суроо берейинби? Майлы. Сиз эмне себептен атаңыз менен апаңызды аке, эже деп айтып атасыз? Мен силерге телефон чалганыма шундай кубанычта болуп, толкунданып, алинде айтат го, телефон кармаганда али. Толкундануунун силерге чоң рахмат. Мен эфир аркылуу жарым сааттан бери чалып атам, түшүп калганыма шундай кубанычтамын да. Абдан ыраазы. Рахмат. Маргуба эже, сизге чоң рахмат. Мавлюд эже менен Хикмат акенин 40 жылдык өмүрү бирге тоскон өмүрү менен биз дагы жылуу каалоолорубузду айтабыз. 11 баланы тарбиялап өстүрүп коюшту. 11 баланы тарбиялап өстүрүш оңой жумуш эмес. Мен да 11 бир тууганмын. Мен 8 бир тууганмын. Билем да, ошол үй бүлө, чоң үй бүлөнүн түйшүгү абдан чоң болот. Сиздерге да үй бүлөңүздөргө, үй бүлө кутуңуз да ар дайым жакшы болсун. Өчпөсүн. Бактылуу өмүр улайына берсин. Небере чөбөрөлөрдүн күнүн көрсүн. Мавлюд эже менен Хикмат аке. Негизгиси баа, толкунданып кеттим деп атпай, толкунданып кетип апасы менен атасынын эже аке дегени мага аябай кызыктуу. Контема. Эми жанагы көчөдөгүлөр паланча аке дегендей, мен дагы кичинемде атама мама Садык деп Садык дешет да, анан Садык аке деп элдин баары чакырса мен дагы окуудан келет, Садык аке деп бакырып келчүмүн да, ошол сыяктуу мүмкүн. Кимдин кызысың десе Садык акенин. Садык акенин кызымын депчи, ошол сыңар болгон. Садык акенин кызы азыр бизде аба ырайы базар баасы бар да. Ошого кезек берели. Замандаштар, алдыда ушу аба ырайы базар баасы менен таанышабыздар. Андан кийин биз оюндун жыйынтыгын чыгарабыз. Баягы чыккан күндүн батары бар, башталгандын бүтөрү бар демекчи. Биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн дагы убактысы бүтүп баратат, соңуна келип жетейин деп калды. Андыктан биз жанагы каалоо тилектердин жыйынтыгын чыгарып койсок. Бизде Айгөкүл, Батма, Нуржамал, Кыз Бурак, Маргуба эже деген көрүүчүлөрүбүздөн бир топ каалоочу тилектер түштү. Эми ушулардын ичинен биз жакшысын тандап алсак, тилекке каршы дагы бир кичинекей кызыбыз бар эле, атын биз билбей калдык, угулбай калды. Тай атасына ыр арнаган кичинекей кыз бар эле. Бизди көрүп аткан болсо, балким баары бир байланышаттыр. Азыр
талкуулап албайм. ошого добуш берген ант турасыз. Мен негизи баардык атасына арнап атса, ал таятасын да эстеп кетти да. Ооба. Жаш туруп мен дагы ушуга жүрөгүм тартып атат негедир. Анткени ошол жаш кыз, ошо кичинекей жаш кыз таятагысына арнап ырда чыгарып коюптур да. Өзүнүн балдары, кыздары чыкты, анан алар анчалык айтпады эле, ал таятам деп мындай берилүү менен жүрөгүнөн ыр жазыптыр да. Ал аябай жакшы эле болду. Мен айтайын дегеним, могу жерде Нуржамал деген эже жалды могу Гүлбардан. Гүлбардан жалды окшойт э. 82 жаштагы атам бар. Атам ажыга да барып келген. Көп бир тууганбыз дейт. Мына ушул уга деп ойлоп атам. Добушка коебуз. Добушка коелу же ойнойлу? Жо, добушка коюп койсоңор, экөөңөр көп кылып кетесиз. Экөөң бир мен жалгыз болуп калат экен да буяга. Силер экөөң бир болуп атасыңар. Эми көпчүлүк да. Көпчүлүк болсо анда чындыгында ошол балдарын өстүрүп, анан кийинки небересин да ошондой таятаны сыйлагандык деңгээлде тарбиялаган. Менимче урматка көбүрөөк ээ болот го деп. Мындай кылалы. Макул анда. Сен айткан Нуржамал эжени да кургол койбойлу. Биздин сыйлык беребиз, э? Сыйлыгыбыз бар. Бүгүнкү чыгармачылык концерти болуп атат. Кубанычбек Нуркамиловдун ошонун отчеттук концертине чакыруу билет. Чакыруу билет. Нуржамал эжеге. Ал эми гараждан жеңилдетилген бар акча жаш кичинекей кызга байланыштуу. Эгерде көрүп жаткан болсоңуз, сизге звонок кылып берген, чалып бергендер ушул жерге чогуу келип, бизден белегиңиздерди алып кетсеңиздер болот. Ал эми азыр болсо 30-ноябрь күздүн акыркы күнүнө арналган биздин Таң нуру берүүбүз аягына чыкты. 3 саат бою кызматыңыздарда мен Кенжеби Маматсадыкова, кесиптештерим Алымбек Апызаков жана Орозбек Шарабидин уулу кызмат кылдык. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, айдан эсен, жылдан аман болуп, мына ошентип биз 2016-жылдын күз айынында соңуна келип жеттик. Биздин көрсөтүүбүз да соңуна келип жетти. Кайрадан бүгүн кечки жарыгылча эфирден жолугушканча аман туруңуздар. Саламатта калыңыздар. Тынч болуңуздар.